би качан жарандык коом эл түшүнүп анан бийликти түрткүлөп иштеткенде гана иштейт экен. Эч бир сыйкырчы келип мамлекетти өңдөп салбайт экен. Эч бир сыйкырчы келип бурларды калп эле көрө албастык болду. Чукулай бересиңерби? Жөн отура албайсыңар силер журналисттер. Мисалы алар айтып атпайбы, мына бузуктулар Кыргызстанда тополоң болгондо эле каалайт деп. Же эч ким каалабайт тополоң болгонун. Журналисттер тем более такыр каалабайт тополоңду. Бул президент элге жакын болуш керек. Элдин көйгөйүн өзү жон териси менен сезиш керек депчи. Күнүгө чаңды сүрүп турсаң, эч ким байкабайт да. Стол чаң сүрүп атат да. Бирок бүгүн журналисттер иликтөө жазбай койсо, ал чаң көбөйүп кетет да. Анан калыңдап кетет. Биз ошол нерсени элге түшүндүрүп бере албай жатабыз да. Бул кайдан келген акча, бул менин салыгым, мен дүкөнгө кирип соода кылсам дагы салык түшүп атат. Мен автоунаага салык төлөйм, жерге салык төлөйм. Ошолор каяка кетип атат? Мен айтып атпаймынбы жана, просто намыстанат ошол. Журналисттер биринчи таап ушул фактыны берилгенде бизде иликтеп атат. Эмнеге ушулар келип биздин бул жактагы журналисттерге грант беришет, иликтөөлөрдү жасагыла деп айтышат. Алардын эмнеде чындап эле кызыкчылыгы бар да, мисалы. Балким бийлик чындап эле коңгуроо кагып аткандыр да, мисалычы. Саламатсыздарбы, сиздер менен эркин ойчу берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз ошо Кыргызстандагы иликтөөчү журналистика, анын коомдогу орду, коомго деги кандай таасирин тийгизип жатат, жардамы барбы же зыяны көппү? Жана ошол мамлекеттин өнүгүүсү үчүн иликтөөчү журналистиканын кандай мааниси бар деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн биздин ушул импровизациялык студиябызга келген конокторду тааныштырайын. Журналист Токтосун Шамбетов, иликтөөчү журналист Асель Сооронбаева жана Сорос Кыргызстан фондунун ЖМКлардын өнүгүүсүн колдоо программасынын директору Тынымгүл Ишиева. Саламатсыздарбы? Рахмат келип бергениңиздер үчүн. Анда эң биринчи эле суроону ушул Токтосун Асель сиздерге узатайын. Бизде Кыргызстанда азыр иликтөөчү журналистика кайсы деңгээлде турат? Кандай тенденциялар болуп жатат? Жалпысынан бир сүрөттөп айтып бере аласыздарбы азыркы? Бизде акыркы жылдары иликтөөчү журналистикамда жаңы деңгээлге, жаңы этапка өтүп атканын, өнүгүп атканын байкасак болот. Бул эми мындай көрүнүп турган эле иш, анык иш. Анан ошондой эле ачык булактардан, онлайн инструменттардын жардамы менен, ошол факт-чекинг жанрдын аркасы менен иликтөө журналистикасы өнүгүп атат. Иликтөө жаатында бир нече редакциялар өзүнүн ишин алып барып атат. Бир нече мындай коррупциялык схемалар ачылып атат. Жакшы мындай тренд болуп атат да. Бунун коомчулукка эмеси, пайдасы өтө чоң да, себеби аң сезимди ойготот. Коомчулуктун аң сезимин ойготуп, көрсөтүп берип атат да. Могул жерден акчалар алып кетип атат. Бул эми бюджеттин акчасы эмес, бул салык төлөөчүлөрдүн акчасы. Бул жерде мыйзамсыз иштер болуп атат деген өңүттө көптөгөн материалдар, сюжеттер чыгып атканын көрсөк болот азыркы тапта. Ошо акыркы убакта көбөйүп бараткансып сезилет э. Ошону эл кандай кабылат, түшүнөбү? Азыр айтып өткөндөй саны көп. Иликтөөчү журналисттер, блогерлер, андан сырткары өзүнчө чоң медиалардан кетип, өзүнүн иликтөө продакшн дейбизби же ошол бир уюмун ачып кеткен дагы иликтөөлөр көбөйүп атат. Бирок иликтөөлөр аябай көбөйүп, анан сапатка өтчү мезгил дагы бар. Азыр биз ушу көбөйүп, ушу иликтөөнүн жанрын жайылтып, баягыдай салттуу медиа эмес, же болбосо аналитика эмес, бунун пикирин каршы пикирин анан макул пикирин эмес, азыр өзүнүн андай пикирлерди кошпой, өзүнүн бир ачык булактар менен кайсы бир окуяны башка өңүттөн чагылдырып берүү жанры аябай мындай өнүктүрүп келатат. Ошол факт-чекинг ошол иликтөөнүн бир эмеси болуп келет. Ошол сыяктуу башталды. Эми анан сапатка өтүү дегенде, мисалы мен азыр көрүп турам, ушул бардык массалык маалымат каражаттарында журналист, блогерлерде кыска убакыттагы эле иликтөөлөр да. Эгерде бир сүрөт чыкса, анын таржымалын иликтешет, же бир заводдун кандай ошол жерден акча урдалганын иликтешет. Бирок масштабтуу мурдакы президенттин же азыркы президенттин же мурдакы мамлекет башчынын же өкмөт башчынын бир чоң бир масштабтуу 30 мүнөттүк же 40 мүнөттүк иликтөөлөргө мындай пока көрө элекмин да 3-4 жылдын ичинде. Эмнеге? Бирок ошол айтып атпаймынбы, биринчи саны көбөйөт. Андан бардык сан көбөйгөндөн кийин ойлонушат, атаандаштык бар бул иликтөөчүлөрдүн арасында эле. Кел анда биз сапат көтөлө, майда барат иликтөөлөрдү токтотуп, биз чоңураак теманы алалы дагы чоңураак темага өтөлү деп, жана ошол процессинде
маанилүү процессинде отурган учурда элдин кабыл алуусу кандай болуп атат деген да суроо бар. Эгерде ушул жерден эл жок, бизге ушул эгерде эл тараптан колдоо болбосо, эл тараптан ошолорду көрүмдүү болбосо, эл тарап элге алынып, ошол эл арасында тренд болбосо, ал иликтөө дагы мындай сапаты же болбосо иликтөөчүлөрдүн дагы саны азайышы мүмкүн да. Бүгүнкү күндө эл иликтөөнү аябай күтүп турат. Айрыкча кыргыздар мындай жылаңач эле чындыкты көрсөтпөсөң, эч качан божомолдорго, биздин коңшу мамлекеттердей божомолдорго же бир өзүнүн атына атабаган тургун деп бир айткан сөзүнө кыргыздар көп ишенбейт. Бизге мындай жылаңач чындык керек да. Мына деп эле көрсөтүп, мына могу киши муну урдады деп эле көрсөтүп бербесең, такыр бизде муну буга акча берип жаздырып аткан турбайбы, бул журналист саткан муну сатып муну жазып аткан турбайбы деп заказ деп ойлойт да. Ошондуктан кыргыздарга мындай көбүрөөк аттар, фамилия мындай могул киши деп мындай бир аталган нерсе басымдуу. Азыр мен байкашымда ошондой керек да. Анан сапатка өтүүчү мезгилдин этабындабыз. Азыр окурмандар дагы иликтөөгө өзүнчө мындай жакшы сый көз караш менен карашат. Мисалы, иликтеп атыптыр деп, анан ушу иликтөөчү журналистти колдойлу деп. Пока ушул эмеде, менин оюмча. Анан мындай бир суроо жаралат да. Азыр ушул айтып атабыз, иликтөөлөр көп жасалып атат, эл дагы берип атат, мисалы, мындай көп фактылар ачылып атат деп. Ошолордун мындай бир натыйжасы кандай болот атат? Реакция эл тараптан эмес, ошол иликтөө жасаган адамдар тараптан, же болбосо балким мамлекет же коргоо органдары, мындай кандай десем, жана государство нормального человека деп койт го. Мындай жакшы өнүккөн өлкөдө ушундай нерсе болсо, мисалы, дароо эле мамлекет тарабынан өзү ушул кылмыш иш козголуп, ал жакта өзү процесс мисалы жүрүп кетиш керек эле да. Бизде кандай болот атат? Менин оюмча, эки жолу антикоррупциялык протесттер болду. Алар ошол иликтөөлөрдүн негизинде элдер чыгып, өзлөрүнүн мындай оюн айткысы келди. Менин оюмча бул да көрсөткүч. Биздин коом бул иликтөөлөргө мындай окуйт аларды. Ал иликтөөлөрдө чыккан фактыларга нааразы болуп, мамлекеттен өзлөрүнүн укуктарын талап кылышат. Менин оюмча бул жакшы көрүнүч. Экинчи суроо бул ушул иликтөөлөр мындай биздин Бишкек чоң шаарлардан тышкары мындай аймактарга жетиши экинчи маселе. Бул менин оюмча мындай тоже процесс. Жетип атабы аймактарга? Аймактарга жетет. Бирок аймактарда бизде Ош чоң шаар болуп, баягы жаштардын да интернет колунда болгондуктан интернет окуйт, бирок бала аят башы сыяктуу айылдарда КТР гана тартат. Анан чоң жерде улуумунда адамдар ютубту көргөн саны аз, бар бирок аз. Анан көбүнчөсүн алар телени көрүшөт, теледен андай иликтөөлөр берилбейт. Ошондуктан алар бирөөдөн угуп, баласынан, жаштарынан же үзүндүлөрүн көрүп, угуп, ошолордон эл баары бир айтат да, бири-бирине тигин көрдүңбү, муну көрдүңбү деп анан сүйлөшүүнөн угат да, бирок дагы өзүн жетпейт. Бирок жакшы иликтөө болсо баары бир аймактарга чейин жетет. Бирок эгерде ошол тема ага кызыктуу болсо. Мисалы, биз кээ бир окурмандар мисалы Кумтөрдөгү алтын баарыбызга тиешелүү. Ошондуктан алтын жөнүндө жазса баары угуп көрөт. Эгерде канттагы бир завод жөнүндө жазсаң, ал башта адамга кызыксыз болушу мүмкүн да. Ага эч кандай жашоосуна тиешеси жок. Ал өзү 4 коюн сатып, оокат болуп аткан адамга. Ошол сыяктуу ошол темадан көз каранды. Экинчи маселе, алар реакция болуп атабы? Реакция негизи эле Кыргыздын эгемендик тарыхында ошол бийлик журналисттик иликтөөлөргө кандайдыр бир реакция кылганда намыстанат да, органдары дагы. Кандайдыр иликтеп чыкса, жок аны биз мурда эле иликтеп атканбыз, аны кылмыш, биз билгенбиз аны. Биз билбеген нерсени алып чыкты дегенде. Биз аны текшергенбиз, мындай чыккан, силерге маалымат берип коеюн деп, ошентип мындай бир мен ушуну көп байкайм да, намыстануу бар. Азыркы деле бийлик мындай кайсы бир иликтөөлөрдү айтып чыкса, алды мойнуна алат ичинен. Ошол ичинен эле ушул жагын карабай калыптырбыз дейт. Бирок жалпы коомчулукка айтып, ушул журналист
мыкты экен, чын эле бул билбесе биз карабай калмак экенбиз дейт. Бирок реакция кылышат. Акыркы мисалы көп иликтөөлөрдө реакция бар да. Бирок ошол экени баары бир мойнуна алгысы келбейт. Ушу иликтөөдөн кийин биз реакция кылдык деген. Биз иликтеп атканбыз мурда эле. Биз билчүбүз бул фактыны. Биздин мындай эмебиз болуп аткан дейт. Анан ошо бийликтин табияты ушундай экен. Ушу жарандык коомдун алдында намыстанышат, кандайдыр бир силердин көтөргөн көйгөйүңөрдөн улам биз чара кабыл алдык дегенде. Же болбосо дагы башкача реакция кетет, журналисттерди кайра куугунтуктап, коркутуп, камакка алып дегендей. Өтө курч болуп кетсе, өтө мындай таамай тийсе, ошол учурда менимче тескери реакция болуп кетет, тилекке каршы. Бирок дагы бир жагдай бар. Мисалы үчүн ошол иликтөө чыккандан кийин моменталдуу түрдө реакция болбосо деле, бунун мындай накопительный деп коет эмеспи? Топтолмо бир натыйжасы бар да, менин оюмча. Себеби адамдарга канчалык көбүрөөк ачып берип, көзүн ачкан сайын ошол нерсе чогула берет да. Анан бизде мындай жарандык коом, кайдыгерлик эмес болгон коом, кайдыгер карабай ошого реакция кылып турса, бийликтин иштешин, элдин кызыкчылыгына иштешин талап кылып турса, бара-бара ошол нерсеге жетет деп ойлойм да. Максатына иликтөө, өз максатыначы иликтөөлөр. Себеби ал бир эле жылда боло турган нерсе эмес да. Мен мисалы үчүн мамлекеттик кызматта иштеген жетекчи бир дос курбу кызым бар да. Ал айтат, ал менен чогуу түшкү тамактанууга да барбайт керек болсочу. Эмелер көрүп калат деп жетекчи. Анан бирок ал мага мынтип айтат да, сен эмне эле ушинтип чукуй бересиң, эмне каза бересиң? Андан эч нерсе өзгөрбөйт, баары бир эле ошончо калат. Мен айтам да, өзгөрөт, ал мындай көзгө көрүнбөгөн нерсе дейм да. Мындай мисалы 1-5 адам билет ал туурасында, мына бул жерде коррупция болуп атат. Андан кийин 10 адам билет, анан ошентип көбөйүп көбүрөөк адамдар биле баштайт. Адамдар талап кылганда качан адамдардын аң сезими ойгонуп, жарандык коом мындай күчтүү болгон учурда ошондо мамлекет өнүгөт. Ошондо биз мындай кулча бир ой жүгүртүүдөн арыла албай жүрөбүз да, көптөн беричи мынтип ал падыша, ал деген баягы биз жогору болуш керек, ал биз деген анын этегине намаз окушубуз керек деген ушундай бир ой жүгүртүүдөн айрыла албай атабыз да. Биз качан гана жок, сен урдабашың керек, сен биздин айлыкка, биздин салыкка иштеп атасың, айлык алып атасың, элге иштешиң керек деген ушундай талапты койгондо, алар өзүнөн өзү эле иштеп башташмак да. Менин оюмча ошо журналисттик иликтөөлөр как раз ошол нерсеге түрткү боло турган нерсе да. Ошондой аң сезимге түрткү боло турган нерсе. Дагы бир кошуп кетейин, биздин долбоорлордун мисалы, Токтосун продакшн студиялар кичинекей чакан топтор иликтөөлөрдү жүргүзүп жатат деп айтты. Биз да ушундай топторду колдоп жүрдүк. Белгилүү журналист Айдел Турдукулов изилтөөнү жасап, андан тышкары мындай талкуу маселесинде талкуу уюштуруп, ошол маселеге тиешелүү органдарды чакырып, алар менен бир кандайдыр жыйынтыкка мындай келгенге аракет кылды. Менин оюмча мындай коомдук уюмдар ошолорго тиешелүү темаларга мындай реакция кылып, иликтөөнү инструмент катары дагы жайылтып проблемаларды чечкенге аракет кылса болот. Мындай биз деле ошо жарандар катары деле көп нерсени түшүнүп калдык да. Силердин иликтөөңөрдү көрүп жүрүптүм. Мисалы ошол эле баягы бийликтин реакциясы болгондо, журналисттер куугунтукка алынып, же болбосо караламай, кара пиар кетет. Бул деген мындай баңгизат колдонгон адам экен, бул болсо мындай жаман иштерге барып жүргөн адам экен деп бир баягы видеолор, баягындай бир абдан начар жасалган, начар сапаттагы дискредитация. Ошондой нерселер кеткенде, жалпысынан ошол сиздер байкап көрдүңүздөрбү? Эл ошо кандай реакция берет? Канча пайызы мисалы ошого ишенип, бул чын ошондой турбайбы? Бул чет өлкөлүктөргө мисалы сатылып иштейт турбайбы? Бул баягы агент же болбосо бул МПОчу турбайбы? Башында менимче ишенген. Башында себеби жана фейк фабрикаларда иштеп кетти, анан пикир жаратуучулар деп атпайбызбы, инфлюенсер, аудиториясы чоң адамдар дагы тролль дейбиз да алардычы, алар дагы ушундай билекке иштеген бир топ бар да. Анан алардын баары бир эле повестканы, бир эле мындай маанайды элге тартуулап башташат да. Анан ошол учурда ишенгендер көп болгон. Бирок бара-бара
ошол эле Темиров Лайфтын катталуучулары көбөйүп, ал кандай контент жасаганына көздөрү жетип, ишенип, башка материалдарын да карап чыккандан кийин сынчыл ой жүгүртүп адамдар ал тарапка өтө баштады деп ойлойм да. Менин байкашымчачы. Анан да искусственный түрдө мынтип кармап турушат. Элдин эмесинчи, баягы пикирин бурупчу бул жакты көздөй. Фейк фабрикалардын аркасы менен, массанын аң сезими деген ойдочу. Бирок бул убактылуу нерсе да. Баардык адамды дайыма эле калпайта албай, мындай алдап жүрө албайсың да. Бул баягы Болот Темировдуку мындай саясий ишке айланып кеткен. Себеби бийлик, азыркы бийлик жаңы келип, мындай элдин ишеничи жүрөгүндө турат да, баары бирчи. Ушулар эми оңдосо керек эми депчи. Ушул жолу өзгөчө ишен алышат. Оңдосо керек эми ушулар деп турат да, жүрөк ишенич турат да. Анан ошол ишеничин бирөө бузса жини келет да аларчы. Мындай ушундай аң сезим бар да элде. Мисалы азыр элде ишенич турат да. Ушулар оңдойт, эми кечке эле чапкан сайын көз чыга бербейби. Болду эми кылдык, бийликти кайра алмаштырдык. Эми азыр ушулар келди, ушул топ бийликке. Эми ушулар оңдойт болуш керек деп ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө бар да. Сыртынан жамандаса, ичинен балким ушулар оңдойт дегендейчи. Анан кайсы бир журналисттер ал ишеничин бузуп, жок, булар дагы оңдобой калды. Оңдосо моларгы кылбайт эле, мындай кылат эле. Булар оңдош керек, мындай болуш керек деп баягы ошол менен кабыл алып көрүп урушат да. Ошондо анан ошондо беркиндей фейк нерселерге ишенич көбүрөөк да. Себеби ал өзүнүн жүрөгүнө жакын да, ошол чын эле ооба биз ишенип атабыз, бул калп турбай, булар өзлөрү ошо заказ аткарып турбай деген ишенич керек да. Өзүнүн ошо пикирин. Анан мен муну мен эч кандай бир трагедия катары көрүп кабыл албайм. Бул убакыттын өтүшү менен элдер дагы өзү түшүнөт. Кайсы бир деңгээлге жеткенде түшүнөт да. Демек, качан жарандык коом, эл түшүнүп анан бийликти түрткүлөп иштеткенде гана иштейт экен. Эч бир сыйкырчы келип мамлекетти өңдөп салбайт экен, эч бир сыйкырчы келип урууларды колун кесип салбайт экен. Демек, ушундай журналисттер менен, жарандык коом менен кошо биз баары көтөрүшүбүз керек деген этапта баягы келе атабыз. Анан мен балким бийликте өкүлдөрү да көрсө айтат элем. Бийлик өкүлдөрүнө дагы мындай кайрылуучу журналисттер көп бар да. Журналисттер, оппозиция же башкасы бийликти тартуулайын эле деген ой такыр жок да. Мисалы, журналисттердин оппозицияны кошуп эле коеюн, журналисттердин ушу бийликке отурайын деген эч бир максаты жок. Ушулардын колунан бийлик тартуулайын деп, мындай коркунучтуу топ эмес, алар эч качан душман эмес да. Биздин 30 жылдын эгемен тарыхыбызда революция аркылуу бийлик алмаша берип, бийликте иммунитет мындай вырабатывающий пайда болуп калганда, раз бирөө каршы чыкса эле ошо бийликти алат окшойт деп эле, анан баса калып камап салган, өзүнөн өзү эле ошо машина пайда болуп калган. Башына бирөө келет, бирок машина иштей берет. Анан бирөө сырттан тийсе эле барып туруп камап, соттоп, жаманатты кылган нерсе сразу иштеп кетет да. Иммунитет эле рефлекс иштеп кетет да. Анан бул деле бара-бара ушу бийлик ошону түшүнүш керек да, ошо коргон рефлексин алып, жок, булар азыр мисалы Кыргызстанда эч ким бир мисалы алар айтып атпайбы, мына бузуклар Кыргызстанда тополоң болгондо эле каалайт деп. Эч ким каалабайт тополоң болгону. Журналисттер тем более такыр каалабайт тополоңду. Анан ошол нерсени бийлик түшүнсө, анан эл сразу түшүнөт да, дароо. Мисалы элементарный бир иликтөө болсо, эртең чыгып пресс-конференция берип кой да. Сен ана жерде калп айтасыңбы, манипуляция кыласыңбы, башкасын ал башка кеп. Бирок чыгып эле информация берип кой элге. Жок, достор, бул иликтөө мындай деди. Бул мындай, бизде мындай. Болду. Ошо менен эле нормалдуу өлкөдө чечилиш керек. Болду. Алды. Анан ошол мындай. Бирок мен аябай ишенем, ошол бир процессте бир кыймыл бар бир. Бизде бир дагы кошумча айтып кетейин, өзүбүз деңгээлибиздин катарында дагы инфлюенсер болобузбу, мамлекеттик кызматта иштейбизби, эл аралык уюмдабы? Менин оюмча, эркин журналистиканын мындай маанилүүлүгүн элдерге да мындай түшүндүрүш керек. Эмне үчүн бизге бул көз карандысыз медиалар керек? Алар ушу коомдо болгон маселелерди алып чыгат, биздин маалымдуулугубузду да жогортулат.
анан билимдүү адамдар катары биз да ошол маанилүүлүгүн элдерге мындай көбүрөөк жайылтыш керекпиз. Анан азыр бул медиа сабаттуулуктун заманы деп айтып кетсек болот. Критикалык ой жүгүртүү бул маалымат кайсы медиадан чыгып жатат. Бул кандай кызыкчылык менен ал материалды жарыялап жатат. Ошондой сыяктуу суроолорду козгогонду да үйрөнүш керекпиз. Күмөн санап туруш керек да. Анан мисалы азыр бизде иликтөөлөрдүн мен мындай түшүнүгүмдө бир эки түрү бар да. Бирөө мындай түздөн түз ушул бир болгон жагдайга реакция катары иликтөө кетет, мисалы Садыр Жапаров Ош базарына бир 4000 евролук чапан кийип барыптыр дегендейчи, анан узак мөөнөттүү, мисалы кыскача факт-чек болот. Кыска факт-чек болот, а бул узак мөөнөттүү дагы иликтөөлөр баягы эле Бажим, Атраимовдор, анан ошол жагы Темир жол деп алсак, ошол эле Кумтөр. Анан кыскача ушундай факт-чек чыгып кеткенде, ошол эле бир Садыр Жапаровдун кийимин кандай десем, кийимин мисалында түшүндүрүп берсеңиздер, мен көп окуйм, көп адамдар түшүнбөйт да, бунун бизге эмне кереги бар, эмне чапан кийип жүргөнүн, анын баасынын. Калп эле көрө албастык болду, чукулай бересиңерби, жөн отура албайсыңар силер журналисттер. Ушунун эмнеси иликтөө депчи. Анан ушундай мен эл аткандан кийин кийиниш керек да депчи. Ооба, мынтип айтышат да, байпагын текшергиле, ички кийимин текшергиле, кийинсе кийинет да, бул деген президент да деген пикирлер көп болот да, буллинг кылышат да, кодулашат да интернет аркылуу. Анан ошол эле учурда мисалы окурмандар дагы бир окурмандардын бир бөлүгү түшүнөт, бул президент элге жакын болуш керек, элдин көйгөйүн өзү жон териси менен сезиш керек депчи. Эгерде ал бир унаанын баасындагы бир эле мындай свитер ошондой баада турса, бир кардиганы, ал кантип 15 000 сом айлык алып, же болбосо 10 000 сом айлык алып үй бүлөсүн багып аткан адамдын көйгөйүн түшүнө алат. Бул биринчи маселе. Бул элден алыстап аткандагы кабары да. Экинчи маселе, бул каражат каяктан келип атат деген суроо болуш керек да. Бул биздин салыктардын эсебинен болуп атабы, же бул подкуппу, коррупциябы, эмне бул, каяктан келген акча? Президент бизнесмен алектенбеген адам. Президент бул бардык өзүнүн убактысын ошо элдин мамлекеттеги бардык маселелерди чечүүчү, мамлекеттин чек арасын, бүтүндүгүн, эгемендүүлүгүн коргой турган, элдин жашоо шартын жакшырта турган адам да алчы. Анан ошол учурда ал кимден белек катары алып атат? Негизи белек мамлекеттик кызматкерге 1000 сомдон ашыкпы, бир мындай бир лимит бар да. 1000 сом. 1000 сомдон ашык белек алганга да болбойт. Ал коррупция катары бааланат да. Туугандары берсечи, мисалы, ошо туугандарын берип атат. Эми туугандары дайыма эле бере бербейт. Досторун туугандары аягын кийгизет. Шайлоо учурунда пенсионерлер акча чогулткандай эле мындай маселе болуп атат да. Миллиондогон каражатты пенсионерлер чогултту деген эле ошол сыяктуу эле мындай шылтоо болуп атат да бул жерде дагычы. Биз ошол нерсени элге түшүндүрүп бере албай жатабыз да. Бул кайдан келген акча, бул менин салыгым, мен дүкөнгө кирип соода кылсам дагы салык түшүп атат, мен автоунаага салык төлөйм, жерге салык төлөйм, ошолор каяка кетип атат деген суроо эмне үчүн жаралбайт деген ошол нерсе төшөлтө берет да. Бирок бара мындай ан сезим дагы келет деп ишенем да. Биз качан мындай президентти бир супергерой же кандайдыр бир элден бир обочолонгон, өзгөчө мындай падыша катары тааныбай, элге кызмат кылган, эл тандаган, ошо өзүнүн демократиялык коом деген эмне, элдин бийлиги, эл бийлигин ошол бир адамга өткөрүп берип атат. Сен башкар, биз сага мындай айлык төлөп берип турабыз дегенчи, биз өзүбүздүн салыктарыбызды, бюджеттерибизди. Балким ошол ар бир анда факт-чекинг насында ошентип түшүндүрмө жазып туруш керек ба анда? Мындай суроолор жаралбаш үчүн кантип мисалы? Жакшы идея бердиңиз. Жакшы идея бердиңиз. Бул эмне үчүн бул маанилүү деген мисалы үчүн бизде Кактус медианын Клоп Кейджи ушундай Клоп көбүнчө ушундай түшүндүрүп берет адамдарга. Ооба, туура. Менче ошол нерсе маанилүү. Мен карандашка рахмат идеяңыз кандай. Анткени токтосун сен экөөбүз да көп сүйлөшөбүз го деп эле улам элек. Эми кесиптешпиз да, көп чай ичебиз.
өзү эле ушул иликтөөлөргө келгенде деле биз мисалы бийликтин реакциясын түшүндүк. Бул жерде же намыстанып коюшат, же тескерисинче кайра каралап, же болбосо камакка алганга чейин барышат. Азыр мисалы бул жерде иликтөөчү эмес, жөн эле бир блогерлерди деле, активисттерди деле азыр аябай чоң куугунтукка алып атышат. Ал мейли түшүнүктүү. Азыр коомду анда алып сүйлөйлү. Ушул коомдогу кубулуштар, коомдогу көрүнүштөр, коомдун ушундай бийликке карата мындай бир критикалык көз карашы, ошондой калыптаныш үчүн мисалы Тина, сиз дагы ушу жумушуңузда көп ушундай бир салым жасайсыздар. Жергиликтүү медиаларды мисалы ошол эле ар бир региондогу майда баягы жамааттар бар эмеспи? Ошол жерде дагы медиаларды колдоп келесиз да. Ошол жердеги иликтөөлөр тууралуу айтып бере аласызбы? Эгерде региондорду айтып кетсек, былтыр иликтөө фонду менен жергиликтүү иликтөө журналистикасын колдоо долбоорун ишке ашырдык. Ал аркылуу чака гранттар менен ошол жерлерден чыккан идеялар менен журналисттерди колдоп, анын ичинде мындай көп эмес, токтосун айтып кеткендей, ал жерде мындай ылда процесс. Факт чекте да биз көп жылдан бери колдоп келе жатабыз. Бул формат кеңирээк жайылыш керек. Биз медиада болуп жаткан маалыматты анализдеп тактап туруш керекпиз. Мен дайыма айтып жүрөм да, бул журналистика, иликтөө, факт чекингдеги эле журналистикадагы жазуу, кабарлар жазуу, бул столдун үстүндөгү чаңды сүрүп тургандай эле да. Мисалы күнүгө чаңды сүрүп турсаң, эч ким байкабайт да. Стол чаң сүрүп атат деп. Бирок бүгүн журналисттер иликтөө жазбай койсо, ал чаң көбөйүп кетет да. Анан калыңдап кетет ал. Анан ал шакмарга айланат, анан чагыш кыйын болуп калат. Ошентип диктаторлук, авторитардык өлкөлөр ошентип пайда болот. Анан чыга албай каласың болду. Журналистикадагы факт чек, кайсы бир кызматкердин кийимин, баскан турганын, ким менен сүрөткө түшкөнүн жазып туруу, ага каршы пикир пайда болуп туруу, макул пикир пайда болуп туруу, бул ошол чаңды сүрүп туруу, чаңды талашып туруу, мындай сүрөт, тигиндей сүрөт деп. Бирок сага билинбейт ал. Столдун үстүндөгү чаң күндө сүрөсүң, күндү эле жумушумду ойлойсуң. Бирок сүрбөй койсоң, ал катмар болуп кетет, калың болуп кетет. Ошентип авторитардык бийлик, хандык бийлик, жеке басар бийлик ошентип пайда болот. Көп өлкөлөрдө. Ошондуктан журналистикада бул эч качан өзүңдү керексиз сезбешиң керек. Анан окурман дагы ошо эми жаза бересиңер, бузук кылсаң, башка сөз кыласың, ушундай сөздү укканда эч качан болбош керек. Анан окурман да эми ушул бакыштар жаза берет, бирок бир нерсе өзгөрүп атабы дебеш керек. Бул ошол мен айтып атпаймынбы? Бийлик сезет, жүрөгүнөн ойлойт, алар жазганды эле такырын эле мынтип көңүл бурбай эле салбайт. Алар дагы ойлонот, чын эле ушуну жазат. Мен айтып атпаймынбы жана, просто эле намыстанат алар ошол. Журналисттер биринчи таап ошо фактыны бербегенгечи бизде иликтеп атат. Алар да ошондон пайда чыгарып, чечим чыгарып, мисалы эмкиде ошол ишти кылбаганга аракет кылат. Мисалы бир адамдын кийимин кечке айта берсең, ал адам бир 2-3 жылдан кийин жупуну кийинип калышы мүмкүн. Ушу сөзгө калбайынчы депчи. Анткени бул ошол калыптандыруучу нерсени ошол журналистика, жарандык коом анан жарандык активисттер кылчу нерсе. Ошол эле учурда мисалы үчүн дагы бир окурмандардын тобу бар. Азаматсыңар, силердин жумушуңарга рахмат деп дайыма туруктуу жазып комментарийлер кетчи. Силерге эмгегиңерге рахмат, жумушуңарга рахмат, элдин көзүн ачып атасыңар. Анан мындай да комментарийлер көп болуп калат. Журналисттер ушу башкаларга караганда журналисттер эле иштеп атат Кыргызстанда деген да ушундай да комментарийлерди окуп калабыз да. Демек бул дагы болсо мындай окурмандардан алган фидбек деп коебуз, алардын өзүнүн пикири да окурмандардын. Демек кандай болсо дагы бул ушул биз чоң бир глобалдуу же масштабдуу бир өзгөрүүлөр болуп кетпесе дагы бир күндө мындай чоң посттогу чиновниктер жумуштан алынып, камалып, биз күткөндөй бир мындай дароо бир реакция болбосо дагы бул жерде бийлик баары бир ошондон коркуп, эмкиде бул нерсени жасаганда бул дагы чыгып кетет, журналисттер дагы бир нерсе чукуп чыгарышат деп мындай бир сестенүү бир аз
жакшыраак ката башташабы өздөрүнүн схемаларын. Каты башташат. Биз аларга үйрөтүп берип атабыз да, бир четичи. Маалыматтарды жаап башташат. Ошол тендерлерди. Ошонун натыйжасында ушундай бир жаңы мыйзамдар да чыкты. Бирок мен аябай ишенем да. Кыргызстанда эч качан жеке басар бийлик болбойт да. Кыргыздын табиятында мындай эки басырчы. Бир нерсеге макул болуу табиятында жок да. Ошондуктан мен мындай журналистикалык иликтөөлөрдү сындаган тарапка дагы баягы тыйынын алган арзыматтар эмес. Чын жүрөгүнөн кээде мынтип сындаган журналисттерге дагы мындай рахматымды айтат элем. Себеби Кыргызстан баары бир тирүү жан. Көпчүлүк коңшу десем капа болуп калышат, бирок көпчүлүк бир өлкөлөргө караганда, бизге окшош өлкөлөргө караганда тирүү жан. Баары бир талаш тартыш аябай кызуу бар бизде. Бирөөсү айтат, менин идеологиям жакшы айтат, бирөөсү меники жакшы айтат. Анан бир жан бар жерде баары бир бирдин ичинен чыгабыз да. Бирдин ичинен чыгабыз деп кыргызча сөзү бар да. Бирдин ичинен чыгабыз. Баары бир нерсе болот. Мен ошон үчүн ишенем да. Ошон үчүн мен аябай мындай аябай терс көзгө баягы мен азыр бул жерде баланстап атпаймынбы? Отуруп алып эле барыбыз бийликти жамандабайчы. Мен баягы баланстап атпаймынбы? Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Ол мен эч качан эле ойлобойм да, ошо жамандап аткандар деле ошо жүрөгүнөн ошентип ойлойт да. Жөн эле айтып атпайм, жанагы ишеничин бирөө бузуп аткандыктан ошолор жаман көрөт да. Мындай бир адамга ишенсең бир аябай толук акырына чейин ишенесиң да. Ошол сыяктуу сүйүүдө деле баягы бир адам сүйсөң да көзүң көрүнбөй калчакты сүйүп, анан эки тараптан мындай тигинтей сенин аркы менен жолугушат десе жок деп ал кишини жаман көрүп, сен бузук кылып атасың биздин сүйүүбүздү дегенде. Ошол сыяктуу угармандарда, ошол сыяктуу элде дагы ишенич бар да. Анан ал этаптан да өтөт да. Ал сүйүү дегенчи. 3 жыл өтүп деги романтика кетет туруп. Анан кетет. Анан баягы орусча айтканда тунук акыл деп коет, орусча здравый мысль. Тунук акыл келет да, баягы сүйүү бүтүп баары бүткөндөн кийинчи. Анан ошондон ойлонот да. Анан ошондо деп анан көңүл бурат. Ошончуктан азыр элде дагы элдин сүйүүсү бар. Демек, азыр бийликте эки эле жол бар. Же иштеш керек, ошо элдин сүйүүсүн актап. Анан жарандык коомго көңүл буруш керек. Мен оюмча кыргыз журналистикасы мындай эл аралык деңгээлде деп айтсам болот. Мына акыркы 2019-жылкы чоң транснациональный деп айтсак да болот. Азаттык, OCCRP, Клоп жасаган иликтөө эл аралык көп сыйлыктарды алды. Мен оюмча бул да мындай кандайдыр бир көрсөткүч. Андан тышкары биз колдогон дагы бир иликтөө эмес, изилдөө, дата изилдөө, фемицид жөнүндө биздин Клоптун эки журналисткасы бүт МВД боюнча МВДнын билдирүүлөрүнүн негизинде Кыргызстанда аялдардын өлтүрүүсү жөнүндө чоң дата анализда эл аралык дата журналистикасы боюнча чоң сыйлыкка ээ болгон. Бул менин оюмча да биздин дата журналистиканын деңгээлин да көрсөтөт. Аны менен ал ошол дата анализде аныкталган маалыматтар азыр мындай жарандык уюмдар, аялдардын укугун колдогон уюмдарга мындай инструмент. Ошол дата менен аялдын укуктарын коргоого кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизүү, көбүрөөк маалымдуулугубузду көбөйтүү. Ооба. Азыр ушу талкуубуз дагы сонуна келип чыгып келатат. Акыркы бир суроо бергим келет. Көбүнчө биз айтып калбадыкпы, кээ бир адамдардын же болбосо балким атайлап жаралган пикирби, баягы сер деген Болот Темировдун немесинде дагы кейсинде болбоду беле. Бул ушунча грант алат турбайбы ар бир жасаган иликтөөсүнө? Ушунчадан айлык алат экен. Бул кайдан келип атат? Бул кимдин кызыкчылыгында? Эмне үчүн ошол эл аралык уюмдар болобу? НПО деп дагы аябай мындай бир негативдүү бир эмени киргизип коюшту да, мындай кандай десем сезимди. Ошо журналисттер мисалы көпчүлүк учурда көз карандысыз журналисттер грант менен чындап эле ошо грант алып, ошол гранттын негизинде мисалы иликтөө жүргүзүшөт. Ушул
эл аралык уюмдардын чындап эле кызыкчылыгы эмнеде? Эмнеге ушулар келип биздин бул жактагы журналисттерге грант беришет, иликтөөлөрдү жасагыла деп айтышат. Алардын эмнеде чындап эле кызыкчылыгы бар да, мисалы. Жок, ушундай бир кадимки эле суроолор да. Жардам катары грант берет, бийликке берет. Эң биринчи кезекте бул бийликке берет. Бул сот системасын реформалап алгыла деп берет, жогорку кеңеш парламентаризмди өнүктүрүп алгыла деп берет, саламаттык сактоо тармагына медикаменттерди сатып алгыла, ар кандай илдетке кабылгандарга ошо шарт түзүп бергиле деп берет. Ар бир ведомствого суу чыгарып алгыла деп айылда деп берет. Мисалы үчүнчү таза суу долбоору, ар кандай долбоорун алганда ошол эле учурда жүгөз карандысыз медиаларга иликтөө жасагыла, сапаттуу контент, эл аралык стандартка жооп берген журналистик мындай материал, контент жасагыла деп дагы гранттарды берет. Бирок көбүнчөсү гранттын 90% ашык пайызын мамлекет алат. Выхлоп кандай болуп атат, анда жыйынтык кандай болуп атат да? Ошол нерсе Хан Сарайга кетип атабы, виллага кетип атабы, же болбосо бир контент жаралып атабы, же медикаменттер сатылып атабы, ошол маселе, ошондой маселе болуп атат да. Мен мындай жөнөкөй түшүндүрөм да негизи көп нерсеничи. Бир айылда 10 киши жашайт да, 10 үй бүлө жашайт. Анан 10дун 7 бай болот да, 7 же 6 бай болот да. 4 кедей болот ал айылда. Анан ошо 4 бай же 5 бай 4-өн кедей болушун, дайыма эле кедей болуп турушун каалабайт да. Себеби кедейчилик кылмыштуулукту көбөйтөт, эртең уурулукту көбөйтөт, беркилерге кол салышы мүмкүн, уурдашы мүмкүн, ошол жерде уурулук дайыма болушу мүмкүн. Анан ал ошол байлар ушуларды бир эмеден тартып чыгаралы, сууруп чыгаралы ушу кедейликтин сазынан. Анын үчүн биринчи ички системасын, үй бүлөсүндө системасын жакшыртсын дейт. Анан ошентип берки бай адамда, бай үй бүлөлөр чогулуп, анан аларга тыйын тыпыр баягы балык кармаганды үйрөткөнгө кайрмак берет, балык берип коет, кайрмак берет, башка берет, ошентип аларды дагы деңгээлин көтөргөнгө аракет кылат. Себеби бир айылда 4 кедей болсо, алар ошол жерде кылмыштуулук да көбөйөт, башка көбөйөт, анан берки дагы коопсуздугун ойлоп, анан баарыбыз бир жашайлы деп, ошо сыяктуу анан гранттар башкалар келет биздин өлкөгө. Алардын биздин айрым адамдардын ойлогонундай ушу акча берип эле бизди басып алып эле бузуп салалы деген ой жок талар. Жашай бергиле, бирок системаңарды оңдоп алгыла, бир аз тыңып алгыла. Мындай араңарда жок. Аларга дагы пайдалуу да. Дүйнөдө бүт өлкө өнүгүп, мындай жакшыраак жашаса пайдалуу да. Себеби дүйнөдө мисалы ачкачылык боло берсе, неме боло берсе, кылмыштуулук, наркотрафик, сойкулук, аларды адам сатуу деген көбөйө берет да. Ошол сыяктуу көбөйтпөш үчүн алар дагы аракет кылат, мындай угармандарга жөнөкөйтүлүп арада аракет кылат. Ушу башка өлкөлөр дагы биз менен тең болуп өнүгүп жашаса, биз мындай жакшыраак бир жашап, андан кийин анан бир глобалдык маселелерди ойлогулу, экологиялык кел, аргыбыз, биягыбызды касалы, мөңгүбүз азайып бартат, сууну тийбей, бияктан сууну чыгаралы деп ошол айыл ойлойт. Ошол сыяктуу башка бир жер сактоонун эсесин ойлойлу деп система түзүлөт дүйнөдө. Анан ишенип койгула, Европада, АКШда Кыргызстан өлкө бар экенин деле билбейт аларчы, мындай. Бузалы бирдеме баралы, алагылалы дегенгечи, алардын ою деле жок, ушу барбы жокпу деген деле жок. Анан өзүбүзчө отуруп алып эле бул жерде биз ушу бирөөбүздү биздин бузган окшойт деген ойдон болбош керек. Ошол сыяктуу алар грант түрүндө, насыят түрүндө, акча түрүндө жардам берет. Ал жардамдын көп пайызын мамлекет алат. Жолун оңдогонго, модернизация кылганга, чоң ишкаларын, башкаларын, пластикини 600 сомдон сатып алып, ошондой гранттын көбүн алар алат. Жогорку кеңештин ичиндеги ар бир анан ошол сыяктуу эле анын көп программалардын бири ошо жарандык коомду, эркин журналистиканы, сөз эркиндиги жана ошондой эле дүйнөдө эң жакшы системалардын бири болгон демократиялык баалуулуктарды бүт өлкөгө жайылтууну алар колдойт. Алардын кызыкчылыгы болгон ошол. Эч качан мындай бир нерсе кылуу деген ой пикири жок. Мына мен 10 жылдан бери ошо эл аралык уюмда иштейм. Мага эч качан бир келип сырттан бир жоң келип, мо Кыргызды бузчу деп айтканын уккан эмесмин. Обама өзү келип, жок, жөн эле бирөө келип Кыргызды бузчу ушул деп мен айтканын уккан жокмун. Мисалы мен ат башыдан таза кыргыздан чыккан бала, мен ошого отуруп бербейм. Ошондой ойдон, ошол ойдон качыш керек. Анан ушинтип түшүндүрүп бербесең элге түшүнбөйт да мындай. Анан бизде эмне болсо эле кейип барат да.
гейлерди эле алып чыгышат да. Жок, ал чаман билбейм го мен. ЛГБТны колдойсуң. Мен эми эл аралык уюмдун адиси катары айтып кетсем, биздин уюм 20 жылдан ашын ачык коомду түзүүгө аракеттенет. Ана ачык коомдун бир-биринен белгиси бул көз карандысыз медиалардын болуусу коомдо. Анан ошон үчүн биздин программа өзү бизде Кыргызстанда көз карандысыз медиаларды колдогон көп деле уюм жок, бир 2-3 саналуу. Мен оюмча көбүрөөк колдош керек. Аселя белгилеп кетти, журналисттер азыр кээде башка иштерди да мындай мамлекетке таандык же тергөөчүлөргө таандык иштерди кылып бара жатышат. Биз көз карандысыз журналистиканы жаран катары акчалай болбосо дагы өнүккөн мамлекеттерде элдер андай журналистика акча төлөшөт. Биз бекер ал журналистиканы алып жатабыз эл аралык уюмдар аркылуу. Мен оюмча ошол ушу мындай 4-чү бийлик экенин эч качан унутпаш керекпиз. Көз карандысыз медиалар биздин мамлекет, биздин коомчулуктун мындай ачык, анан отчеттуулук, мындай подотчетность деп коет. Алар мамлекеттик органдар подотчетный кылып кармап турушат. Мен оюмча ушундай сыяктуу мындай ушунун ролун билип туруш керекпиз. Ушу бүгүн талкууга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Чындап эле ушу иликтөөчү журналистика бизде абдан сонун өнүгүп баратат. Мен аябай сыймыктанам. Анан ишиңиздерге ийгилик. Мына Токтосундагы азаттык үчүн көптөгөн иликтөөлөрдү жасап келатат. Дагы келечекте көптөгөн сонун иликтөөлөрдү күтөбүз. Анан биз аларды колдойбуз. Тина колдоп берет. Ошо чоң рахмат келгениңер үчүн. Рахмат. Рахмат.